ротацияны 100% колдойм. Биринчи эле. Анан Баткен облустук сотунун судьясына кызматынан Ысык Көл облустук сотунун судьялык кызматына которулдум. Ал жакта 8 штат эле бар болчу. Оптимизациядан. А бул жакка келсек 10 штат экен. Кадимгидей 3 коллега бар экен. Ошо 3 коллеганы мен кылмыш жаза иштери жана жооптор коллегиясына бөлүндүм. Анан гражданский, уголовный, административный коллегалар ар бири өздөрү иш карайт экен. А Баткенде биз универсал болуп калган элек. Бардык коллега кире берет элек, жетишпейт элек. Анан ошо ротациям туура болгондугу бул барган жерде мыйзамды сыйлап биринчи орунга коюп, ишти так убагында кароого кириштик. Элге, мамлекетке кызмат кылууну биринчи орунга койдук. Ал жакта иштерди кароодо өзгөчөлүктөр бир аз бар экен. Бирок республика боюнча бир эле кодекс. Ага карабастан практика ар башкача экен. Азыр биз келип колдонуп жүргөн практикабызды бул жакка үйрөтүп атабыз. А бул жакта бар практиканы өзүбүзгө кабыл алып атабыз. Анан өздөштүрүп, бирок мына бат карап, секретарларыбыз, помощниктерден угуп атабыз уже. Өзгөчө бат карайт экенсиңер иштерди деп атат. Анан убагында тез караганга аракет кылып атабыз. Анан эски каралбай калган объемный группа лиц том иштер бар экен. Аларды дагы буюрса жакын арада биз камсыз кылып берселе бат карайбыз. Мен өзүм өндүрүшүмдөгү иштерди 99% аракет кылып бүтүрдүм. Даже ушу гуманизация болуп атат деп жаңы жагдайлар боюнча каралган иштерди калтырбай бүтүрүп келдим. Эми бере турган ошо жаңы түшүп калып которлордун астында дайындап койгон иштен 3-4 өткөрүп келдим. А так жок, токтоп жаткан, чоюлган, срогунан өтүп кеткен иштер жок. Баткен облустук сотуна салыштырмалуу Ысык Көл облустук сотунда иштин саны көп экен, чындап эле. Иштин саны көп экен. Ошого байланыштуу 3-4 эски иштер бар экен. Көп жылдан бери каралбай жаткан. Аларды мына аракет кылып коллегия түзүлдүк. Убагында бизге өткөн срокту эскиртпей карайбыз. Самирбек Курамашевдин бүт айткандарын кунткой угуп, жазып алганбыз. Аларды аткарып, ошо өз убагында кыйнабай эч кимди караганга мына сөз беребиз. Ошо сапат жагын өтүп атабыз. Бүт эч кандай сотко болгон элдин ишеничин кайтарышыбыз керек. Биринчи орунга ошону коюп атабыз. Мыйзамды сактап, элдин ишеничин, сотко болгон ишеничин кайтарышыбыз керек. Көлдө тоскоолдук болгон жок. Бул жакта орустардан калгандай саат-сааты менен, убакты менен жүрөт экен. Жоопкерчиликтүү экен. Ошого биз аябай сүйүнүп атабыз. Чыры жок, угуп, мыйзамды сактайт экен. Дисциплина бар экен. Бизге ошол жакта. Ошон үчүн иш дагы алдыга жылып атат. Биз токтотпой уже алдыга жылдырып ишти көрсөттүк да, мындай. Кийин мына 6 айлык, анан жылдык жыйынтыкта итогду чыгарабыз. Атам дагы судья, буга чейин айткан. Ошон үчүн көнүп калганбыз. Үй бүлөм мен менен болот. Айтканымды туура кабыл алып, 100% мага кошулду. Кайда барсаңар бирге болобуз деп. А мен ошо калтырбайм үй бүлөм. Бала чакамды, жубайымды алып 10-май күнү мен Ысык Көлгө келип калдым жумушка. Колдоду ротацияны, президенттин жарлыгын, ошо мен барып иштейт деген жерди бүт баарын колдоду. 10-май күнү
Караколго келдим. 3 балам ала келдим. Улуу кызым баягы Ошто окуп калган үчүн 9-класста аяктасын деп калтырдым. Андан кичүүсү дагы 5-класста окуйт эле. Чоң уулуму, кызымы, кичүү кенже баламы алып келдим. Мектепке киргиз тоскоол болгон жок, кыйынчылык да туудурган жок. Мен өзүм барган жок. Жубайым мектептин директоруна барса, ой, сиздердин балдарды сразу алабыз деп. Мына 2 баламды мектепке алып окуп атышат. Бул жерден акыркы коңгуроо катышкан атат эртең. Квартира маселеси. Кичине көйгөйлүү болду. Квартира издеп өзүбүз жарлыктардан 1-2 квартира көчтүм. Азыр коллегаларым улуу башынан баштап биз служебный үй бар экен, кызматтык үй бар экен эле. Аны улууларыбызга көрсөттүк, биринчи алар кирсин дедик. Эч ким кирбейбиз деп баш тартып жактырбагандан мен кире турган болдум. Азыр бүт сырдап, тазалап, оңдоп, түзөп кирем деп атам. Анан дагы жетишпеген жерин өзүм түзөп, оңдоп коем. Кызматтык үйдү ошо мага беришти. Баардыгы макул болуп. Биз келген күндө эле укканбыз. 7.000, 10.000, 12.000 болуп атат деген квартиралар автоматически 15.000, 20.000ге чыгып кетти. А мен бул квартиранын эси менен сүйлөшүп 14.000ге көндүрдүм. Бирок убактылуу кирип турам дегенмин. Сот системасында иштегеним 18 жыл болду. Үзгүлтүксүз. Өзүм ошо аппараттан чыккан. Судьялык кызматта 9 жыл 2 ай болду. Мен келген күндөн баштап эле Нурлан Кийикбаевич баш болуп, коллегия түзүлүп, секретарь, помощниктерге, кеңсе бөлүмүнө айтып атабыз, элге эч кандай катуу тийбейт. Арыз дооматы менен келет. Токтосуз кабыл аласыңар. Алардын бүт көйгөйүн биз карайбыз, биз чечебиз. Анан болгон процессти убагына даярдагыла деп атабыз. Күтпөйт эч ким. Биз убагында киребиз, убагында карайбыз. Бүт чечимди мыйзам негизинде гана чыгарып беребиз. Аны түшүндүрүп атабыз. Чечимдин маңыздуулугу ушундай. Эмне себептен канааттандырылды, эмне себептен канааттандырылбады түшүндүрүп айтсак ынанып кеткендер да болду.